7-ci çakırılışta Kırgız Respublikasının Jogorku Kеңешинин özün özü tarkatуусу жөнүндө Jogorku Kеңештин токтомунун долбоору, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Примов Улан Бердибаевич токтом долбоорунун демилгечилеринин бири. Сөз баяндамачыда. Келиңиз Улан мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө маалым болгондой жогоруда төрага айтылган маселени айтып өттү. Буга чейин бизде Жогорку Кеңеште атайын демилгечи топ түзүлгөн. Ошол демилгечи топ 32 депутат биз Жогорку Кеңештин төрагасына сунуш киргизгенбиз. 7-ci чакырылыштын өзүн өзү таркатуу боюнча сунушту. Регламент боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы, Конституциянын 84-беренесинин 1-пунктуна дагы лайык келет. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жолжоболорун өркүндөтүү, саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системасын кемчиликтерин четтетүү, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишенимин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, өзүңүздөр билесиздер, ушул жерде сиздер менен биргеликте кабыл алдык элек. Ушул эле жылдын 9-июлунда аталган мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасы президенти тарабынан кол коюлган. Ошо менен бирге Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 48-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин шайланган ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоочу жылдын январь айынын 4-жеңшембисинде өткөрүлөт жана шайлоого күнүнө чейин 4 айдан кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалат. Ошо менен биргеликте Кыргыз Республикасынын кезектеги Жогорку Кеңешинин шайлоосу 2026 жылдын ноябрь айында өтүш керек. Бирок bir aydan кийин эле Кыргыз Республикасынын президенттин кезектеги шайлоосу өтүүгө туш келип жатат. Мындай учур саясий турбуленттүүлүккө, ошондой эле ар кандай мамлекетте бийлик бутактарынын толук кандуу иштеп туруусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыска убакыт аралыгы менен 2 масштабтуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Бул шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардына коркунуч келиши толук ыктымал. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалган жагдайларга байланыштуу, ошондой эле эки чоң саясий ушундай өнөктүк жакын болгондугуна байланыштуу мамлекетибиздеги саясий туруктуулукту бекемдөө, мамлекетте бийлик бутактарын толук кандуу иштеп туруусун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 1-пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140-беренесин жетекчиликке алып, 7-ci чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын өзүн өзү таркатуу боюнча сунушту сиздер колдоп бересиздер деп ишенемиз. Себеби дегенде бул жерде биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыктан дагы мамлекетибиздин туруктуулугун, мамлекетибиздин кызыкчылыгын жогору коюп ушул кадамга барсак, мен ойлоймун, туура кадам болот. Жана ушул депутаттар ушул 7-ci чакырылыш тарыхта биринчи жолу мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери өзүн өзү ушундай таркатууга барган парламент катары калабыз деп ишенемин. Эгерде суроолор боло турган болсо жооп берүүгө даярбыз. Конституциялык комитетте аталган маселе да каралды. Бүгүн эртең менен төраганын астында аталган маселе мыйзам боюнча координациялык кеңеште дагы каралды. Азыр эми урматтуу депутаттар ушул пленардык жыйында сиздердин астыңыздарда аталган маселе каралып атат. Колдоп бересиздер деп ишенебиз. Дастан Далабаевич, суроо бериңиз.
Урматтуу төрага, биринчиден сизге чоң рахмат. Мына 4 жыл чогуу иштеп, дайыма мен биринчи жазылып, кээрде экинчиге дагы жазылсам дагы сиз мага биринчи деп бергенсиз. Депутаттарга чоң дагы рахмат, чогуу иштедик. Мына кандай болбосо дагы, бирок талаш тартыштар болду. Бирок мен 60% сунуштар өткөн. Шайлоочуларымга эң ыраазычылыкты билдирем. Себеби алар мени колдошкон 21 жылда, эми колдой аны шайлоо өзү көрсөтөт. Анан президентке, УКМКнын дагы төрагасына дагы чоң рахмат. 21 жылда административдик ресурс болгон жок. Мен ойлойм дагы кийинки шайлоодо ушундай болбойт деп ойлойм. Анан акыркыда бир суроону берип алсам. Шайлоочулар мындай суроону берип атышат да, биз дейт Жогорку Кеңеш кетсин дегенде кетпейт дейт. Кал дегенде кетем дейт. Түшүнүксүз болуп калды да. Улан Бердибаевич, кандай жарандарга жооп берсе болот? Жогоруда мен өзүм баяндамда айтып өттүм го. Жок, алар айтып атышат да, жазында кылсак, жазында болбойбу? Мен билбейм, биздин шайлоочулардын андай өтүнүчүн мен уккан жокмун. Биздин шайлоочулар, же жалпы ушул жерде отурган депутаттар, биз кайрадан ошол элдин элегинен өтүп келсек, ошондо толук кандуу парламент катары дагы ишенимди отурганга мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт. Рахмат. Эми ар бирөөсүнүн депутаттын шайлоочулар бар. Мен ойлойм, шайлоочулар өзүлөрү эле бааны коет, и только шайлоочу бааны кое алат. Депутатка бирөө мындай же өзү коллега бааны кое албайт, башкалар кое албайт, только шайлоочу эле бааны коюшу мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу ыраазычылыкты билдирем. Эми өзүңүздөр билесиз го, кандай добушту бериш керек. Рахмат. Рахмат, Надира Азимовна. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эми Улан Бердибаевич эң татаал, оор, жүрөгө өткөн, көп суроолорду талап кылган, бүдөмүк жоопторго жоопсуз калган мыйзамдарды дайыма алып чыгасыз да. Бир чети мен сизге ошондой оор мыйзамдарды тарыхтын алдында жоопкерчиликти алганыңызга рахмат айтам. Экинчиден, такшы алып калганыңызды көрсөтөсүз, ар кандай кырдаалда саясий мазмунда жооп бергенге. Үчүнчүдөн, көп деле жакшы мыйзамдар эмес да, сиз алып чыккан мыйзамдарчы. Бул деген тарых алдында жазылып кала турган нерсе. Экинчи маселе, биз 4 жыл бою, Кудайга шүгүр, башталганда Талат Мамытович менен да жакшы иштештик. Андан бери азыркы биздин учурдагы төрагабыз Нурланбек Тургунбек уулу менен дагы аябай ар тараптуу компромисске барып, 90 депутат менен жакшы төрага болуп бердиңиз. Вице-спикерлерге дагы биз аябай кеңири мүмкүнчүлүк бердик. Ачык айтып коюшубуз керек. Анан кийин биз азыркы төрагабызга рахматтан башка эчтеке айтпайбыз. Себеби жетишерлик мыйзам чегинде бардыгын ынтымакчылыкта, беримдикте алып бардыңыз. Ошондуктан сизге биз ыраазычылыкты билгизем. Мен өзүм атынан дагы менимче калган депутаттар деле кошулат болуш керек. Жүрөгө өткөн маселе, биз ошол вице-спикерлерди төргө отургузуп, мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Сизге колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, канат бутак болуп, парламентти башкарганга. Анан эми мына демилги көтөрүп келген 32 депутат жөнүндө айта турган болсом, мен жекече эч кимге талкуулабайм. Бирок өтө коомчулукта болуп аткан өкүнүчтүү маселе. Болгондо дагы эң акыры келгениге 6 айда болу элек, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл болу элек депутаттардын келе калып туруп, кете калам деп туруп демилге көтөргөнү коомчулукта түрдүү пикирди жаратты да. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Бул деген парламенттин ичинде биз катарда карапайым депутаттар мүмкүнчүлүктү берип, көкөлөтүп, төргө тургузган адамдардын парламентти таратабыз деп алып чыкканы бул коомчулукта өтө бөдөмүк
суроолорду жаратып атат да. Эгерде ошончолук биз катардагы парламенттер иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек, алар тарайбыз дей турган болсо, анда кеткилери келсе өздөрү арызын жазып кете берсе болмок экен, аркасында катарда күтүп жылдап турган кандидаттар келип отурмак. Ал эми парламентти таратуу боюнча али 4 жылга дагы иштей элекпиз. Бул чакырылышта 5-жылды жакшынакай иштеп, июль-августта каникул. Рахмат, Айдарбеков, депутат Айдарбеков. Сизге Надира айым дайыма жетпей калат да убакытчы. Ошон үчүн азыраак сүйлөп, токотер жерде айтпайсызбы? 1 мүнөт. Рахмат төрага. Мен токотер эле сөздөрдү айттым, акыркын жыйынтыктап коеюн. Рахмат. Ошондуктан мен айтам, эми ушунчалык болуп калды. Июль-августта эс албастан ошондо шайлоодо өткөрүп, сентябрда кайра келип калса деле болмок. Эми ушунчалык маселе болуп, комитетте болгондон кийин мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Анан кийин ошо демилге көтөргөндөр элдин алдына барганда өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди кантип добуш бер деп барасыңар, Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында, шайлоочулардын алдында моралдык укугуңарды ойлоп койгула. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Рахмат. 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 Урматтуу Надира Азимовна, сиз менин дарегиме бир топ сын пикирлерди айтып өттүңүз. Мен сизди сыйлаймын. Улуу депутат катары. Мага бааны сиз бербейсиз, мага бааны менин шайлоочуларым берет. Рахмат. Депутат Чыңгыз Азаматович Айдарбеков. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кыска нуска добуш бергенден кийин мүмкүнчүлүктөр болбойт. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, биринчи иретте ар бир азыркы учурда иштеп аткан кесиптешиме мен ыраазычылыгымды билдирем. Жогорку кеңеш бул чоң мектеп, өзгөчө саясат жагынан. Ушул 4 жыл ичинде силер менен чогуу иштеп, ар кандай көйгөйлүү маселелерди карап, жана келечектүү маселелерди карап, менимче ар бир өзүнүн принциптерине таянып тийиштүү чечимдер кабыл алды. Буга чейин иштеп аткан депутаттар, кеткен депутаттарга мен ыраазычылык айтам. Биз чогуу бир жамаат болуп, бир партада отуруп, жакшы менимче иштегенбиз. Бул мыйзамды мен жалпысынан колдойм. Себептери азыр мисалы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менден сурашты. Башка мамлекеттердин практиканы эске алсак, мисалы Жапония алдыңкы мындай өнүккөн мамлекеттердин бири, Американы алсак, 4 жылга депутаттар келишет. 4 жыл ичинде бул менимче жетиштүү. 1 жыл ичинде биз баштаганбыз, 2-3 жана 4 жылы натыйжалуу, жемиштүү, үзүрлүү түрдө биз жакшы иштеп кийинки 8-чи чакырылыш кесипкөй адистер келсин. Көбүрөөк кесипкөй адистер келсин, себеби республикабызда 2 институт шайланат. Бул президенттик институту жана жогорку кеңештин институту. Кесипкөй адистер келсе, мыйзамдар чийке эмес, сапаттуу болот, жана элдин кызыкчылыктарын жана мүддөсүн ушул жерде ишке ашырылат. Дагы бир жолу барыңыздарга рахмат айткым келет. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Сүйін Абдулдаевич. Рахмат, урматтуу төрага. Мен дагы депутаттарга кошуп сизге ыраазычылык билдирем. Мен чындыгында сиз менен биз жемиштүү көп жакшы иштерди аткардык. Бул тарых өз убагында келгенди баалайт. Биз 4 жыл ичинде кандай ратификацияларды колдодук. Чоң бул кыргыз эли жаш муундар үчүн. Ал эми мен кээ бирки депутаттардын сөзүнө комментарий бербейм, бирок айткандан кийин каршы чыгыш керек болчу. Сөз айтып алып, демилгечи топко андан кийин колдойм деген бул түшүнүксүз болуп атат да. Демилгечи топ абдан туура түшүнүп, биз бардыгын карап, андан кийин ушул демилгечи топ ушунда чечим чыгарып, сиздерге алып чыгып атабыз. Улан Бердибаевич көп мыйзам долбоорун алып чыкты, мен колдоймун. Бул демилгечи топтун башында турду. Бардык демилгечи топтор биз колдодук сизди, Улан Бердибаевич. Биз ар дайым айтып келебиз да, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздан мамлекеттикин, элдикин бийик коелу депчи. Эмнеге андан эгерде биз ошол сөз чын болсо, эмнеге өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды биз азыр биринчи коюп атабыз, мамлекеттикин экинчи коюпчу. Мына демилгечи топту бүгүнкү күндө коомчулук абдан колдоп атат. Абдан туура ушул демилге кылып ушул кезексиз шайлоого ушундай аттанып атасыздар дейт.
Анан ар бир демилгечи топтун өзүнүн укугу, бул башымызда да жазылган, моралдуу укугу бар. Ошон үчүн биз эмдиги жылды көрүп атабыз, ШОС болот, чоң мамлекет саясий иш-чара болот, кийин депутаттык шайлоо, андан кийин эле президенттик шайлоо болот. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар, мен демилгечи топко киргенмин. Бул демилгечи топтун бул чечими туура деймин. Жана колдоо бериңиздер суранам. Рахмат. Улан Бердибаевич, отура берсеңиз болот. Кол көтөргөн депутаттардан кечирим сурайм. Бардык эле каалоо тилектер айтылса керек, андыктан добуш берүүгө өтсөк туурабы? Урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 84, каршы жок, бары 84, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, эгер уруксат болсо, төрага катары мен бир 5 мүнөт сөзүм айтып койсом. Урматтуу депутаттар, кадырлуу калайык калк, биз бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы парламент кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпаймын. Бул чынында тарых, анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. 1994 жылы ошол кездеги президенттин жарлыгы менен парламент таркаган. Андан соң 2007 жылы президенттин жарлыгы менен парламент таратылган мөөнөтүнөн мурда. Андан соң 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен президенттин жарлыгы менен парламент таратылган. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент жанын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Мына өзүңүздөр буну так даана сезип көрүп турасыздар. Андыктан мен парламенттин төрагасы катары ушул демилгелеген биздин 32 депутатка чынында элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын, туруктуулугун, өсүп өнүгүшүн биринчи орунга коюп ушул демилгени көтөргөндүгүнө ыраазычылык билдирем. Ошону менен катар башка бүгүнкү депутаттардын добуш берген 84 депутатка мен мандан кем эмес ыраазычылык айтам. Анткени эгерде биз жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлосок, дагы биздин толук бир жыл отурууга убактыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетмек. Бирок ушул жердеги биздин депутаттар өз кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койду, коя алды. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө коомчулукта айрым терс пикирлер, ушундай жакшы кадамды, жакшы ниетти, жакшы тилекти да башка жака буруп аткан күчтөргө мен абдан таң калам. Эгерде алар да чында беле кыргыз мамлекети, кыргыз эли деп жүрөгү соксо, мындай пикирлер жаралмак эмес. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы бүгүнкү күндө 4 жыл ичинде өтө маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Албетте бул эзелтен чечилбей келе жаткан чек ара маселелери, кошуналар Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен чек ара маселесин чечтик. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жаткан эң чоң долбоорлордун бири болгон бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун
макулдашуусун бекитип бердик. Ошол эле учурда улуттун азыгы жүрөгү болгон мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алдык, конституциялык мыйзамды. Бул дагы чоң эрдик. Урматтуу депутаттар, андан сырткары мынакей өлкөбүздө жүргөн аймактык административдик реформаны кабыл алып бердик. Экономикалык мыйзамдар боюнча мунапысты кабыл алып бердик. Андан да кем эмес, мына совет доорунда биздин ата бабаларыбыз адилетсиздик менен репрессияланган, көбү караланып, кесилген, камалган. Мына ошону биздин 7-чи чакырылыш саясий эрки менен, күчү менен ошол биздин репрессияга туш болгон ата бабаларыбызды актоо мыйзамын кабыл алып бердик. Бул дагы өтө чоң маанилүү мыйзамдар. Эгерде ушундай айта бере турган болсок, бир топ мыйзамдарды санай берсек болот. Эми, урматтуу депутаттар, шайлоо боюнча айта турган болсок, ушул жерде отурган 90 депутаттын ошондой эле баш мыйзамда көрсөтүлгөн, андан сырткары шайлоолор боюнча конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн бардык ченемдерге туура келсе, айрым мыйзамдарда бөгөттөр бар, билесиздер. Ал мурда кийин Ички иштер министрлигинин тизмесинде каттоосунда кылмыш дүйнөсүнө байланышкан адамдар болсо, алар кое албайт. Биз ал мыйзамды кабыл алдык. Ошол эле учурда коррупциялык, жемкорлук иштерге айыпталып, бирок сот чечими, актоо чечими жок, айыппул төлөп же башка жагдайлар менен кыскартылган кылмышы бар жарандар кое албайт. Башка 25 жашка толгон, өйдөнкү чеги жок, коомдо мен депутат болом деген элдин арасындагы бардык жарандарыбыз депутаттыкка барууга толук акылуу. Андыктан мына биз 21-чи жылы өткөн ушул парламенттик шайлоону 7-чи чакырылышты таза өткөргөнгө мына бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожо уулу, ошондой эле Камчыбек Кыдырша уулу, мына ушулар чоң аракетти көрүштү. Ошонун натыйжасында шайлоо таза өткөн. Мына ушул маселеде дагы айтып коеюн. Эмки шайлоо буйруса, бардыгы процедуралардын негизинде алып карай турган болсок, 30 ноябрга белгиленет. 30 ноябрда үстүбүздөгү жылдын шайлоо болуп көрбөгөндөй таза өткөрүүгө биз бел байлайбыз. Буга барыбыз аракет кылышыбыз керек. Эч качан жарандардын, шайлоочулардын добушун мурдагыдай жол менен алдоо, сатып алуу, күч көрсөтүү менен эмес, чыныгы өзүбүздүн позицияларыбыз менен, программаларыбыз менен элдин добушуна ээ болушубуз керек. Бул бир. Экинчиси, урматтуу депутаттар, ошондой добуш берүүдө, добуш сатып алуу, ар кандай мыйзамдан сырт аракеттер болсо катуу жазаланат, жазага кириптер болот. Анан дагы маанилүү маселе. Мына азыр айтып атышат, президенттин батасын алыптыр, генералдын батасын алыптыр, төраганын батасын алыптыр деп ушундай сөздөр болот. Бул сөздөрдүн баары калп, жалган. Президент да эч кимге бата бербейт, төрага да бербейт, урматтуу генералыбыз да бербейт. Батаны эл берет. Элдин алдына баралы. Эл берсин батаны. Ошондуктан мындай сөздөрдүн бардыгы чындыкка кошпогон ушак, айың сөздөр. Ошон үчүн биз өткөндөн сабак алып, бирөөнү сүрөп, бир талапкерди же бир талапкерге атайлап бут тосуп, анан шайлоонун жыйынтыгын ызычуу менен же дагы бир саясий кырдаал менен коштотубуз келбейт. Бүгүнкү бийлик таза, адилет шайлоону көздөйт. Мен урматтуу президентибиз менен дагы, урматтуу генералыбыз менен дагы ушул маселени талкууладык. Эч кандай бирөөгө сүрөө болбойт, бирөөгө бут тосуу болбойт. Буна кыргыз элине, кыргыз жарандарына, шайлоочуларга мен бийик парламент трибунасынан ачык айткым келет. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, эл алдына шайлоого баралы, эл кимди тандаса, биз ошого макулбуз. Анан кара пиар менен алектенип, шайлоо деген бир айлык жарыш, адамгерчилик деген түбөлүктүү, бири-бирибиздин талапкерлер негизсиз, ушак, айың кептери менен, каралоо жолдору менен шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдөн алыс бололу. Биз бардыгыбыз кыргыз мамлекетинин жарандарыбыз, баарыбыздын ниетибиз, пейилибиз, тилегибиз кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин жашоосун бакубат кылуу жана өнүктүрүп өстүрүү. Андыктан, урматтуу депутаттар, мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары айтып коеюн. Биз
мыйзамда, баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй, азыр өзүбүздү таркаткан чечимди кабыл алганы менен, кийинки 8-чи чакырылыштагы парламент келип ушул жерге ант берген күнгө чейин биздин бардык ыйгарым укуктарыбыз сакталат. Эгерде бир кырдаал болсо, өзгөчө кырдаалдар, зарыл учурлар болсо, Жогорку Кеңештин төрагасы катары мен ошол замат сессия чакырууга, кезексиз сессия чакырууга мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарым бар. Ошон үчүн биз аракеттеги парламент болуп кала беребиз. Болгону биз мөөнөтүнөн мурда шайлоого баратабыз. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга төрага катары чын дилимден ыраазычылык билдирем. Баарыбыз колубуздан келишинче бүгүнкү гүлдөп өсүп өнүгүп аткан кыргыз мамлекетин курууга өз салымыбызды коштук. Биз сөзүбүз менен, ишибиз менен, добушубуз менен, жазган мыйзамдарыбыз менен коштук деп мен толук ишенем. Бар болуңуздар, шайлоого баргандарга ийгилик каалайм. Баарыңыздар элдин батасын алып утуп келиңиздер. Кудай буйруса, Куда кааласа, ушул парламенттин бийик трибунасында жалаң кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн кызмат кылган уул кыздарыбыз депутат болуп келишине тилектешпиз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, жакшылыкта, ийгиликтин үстүндө көрүшөйлү. Бар болуңуздар, рахмат. Урматтуу кесиптештер.